Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Ибн Хажар Аль-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен сабак толтурмакчыбыз. Андан кийин дагы биздин жашообузда өтө маанилүү болгон, өтө бир негиздүү болгон теманы алып келет. Бул Ман'у зауж хакку мин хукуки заужатихи. Күйөө шарият белгилеп берген аялын укуктарын бербей коюу дейт. Албетте Аллах Таала өз данышмандуулугу менен, өзүнүн адилеттүү өкүмү менен эркекке дагы, аялга дагы белгилүү болгон бир укуктарды белгилеп берген. Жана ошондой эле бул укуктарга кыянат кылгандарга, аны аткарбагандарга, аны тейлеп тепсегендерге Аллах Таала бир катуу азаптарды убада кылган. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул укуктарды сакташтыгыбыз, бул күнөөлөрдөн алыс болуштугубуз биздин коомубузда бактылуулукту орнотот. Биздин үй бүлөбүзгө сүйүү, тынчтык, бакытты алып келет. Жана ошондой эле коомубузда тирүүлөй жетим калган балдардын саны азаят. Үй бүлөнүн бузулуусу, үй бүлөнүн ажырашуусу кыскарат. Эми аялдын дагы, эркектин дагы Аллах Таала бул никеден кийин экөөнө бир тийиштүү укуктарды ажыратып белгилеп берген. Бүгүн ошол аялдын укугу тууралуу баяндап атат. Аялдын укугун эгерде күйөөсү аткарбай турган болсо, ага кыянат кыла турган болсо, ага зулум кыла турган болсо, аны тейлеп тепсей турган болсо, анда бул чоң күнөөгө батат. Албетте бул укуктар Аллах Таала парыздаган укуктар, күйөөсүнүн мойнундагы бул милдет нерсе. Эгерде аткарбай турган болсо, эртең кыямат күнүнө барганда Аллах Тааланын астында эсеп кысап берет. Ошол аялы Аллах Тааланын астында мына ошол акыларын талап кылат. Бул өтө бир коркунучтуу күнөө болуп эсептелинет. Мындан биз сак болушубуз керек, этият болушубуз керек. Эми аялдардын укуктары тууралуу келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул аялдардын акыларын сактоого, алардын акыларын өтөп берүүгө, булардын акыларында Аллах Тааладан коркууга бизди чакырып, бизге төмөндөгүчө осуят берет. Иттакуллаха фин-ниса иннахунна аванун индакум. Бул аялдардын акыларынан Аллах Тааладан коркула дейт. Аларды сактагыла дейт. Албетте аялдар бул силердин кол астыңарда, силердин жардамыңарга, силердин күчүңөргө муктаж болгон, колго түшкөн туткун сыяктуу дейт. Албетте аялдар эркектердин карамагындагы, эркектердин коргоосуна муктаж болгон бир алсыз зат болуп эсептелинет. Эркектер бул нерсени биз жоопкерчиликте билишибиз керек. Биз күчтүүбүз деп аялдарга зомбулук көргөзбөстөн, аларга зулум кылбастан, аларга зыян бербестен, аларды кыйнабастан биз бул Аллах Таала бул аялдарды биздин мойнубузга аманат иретинде берген. Биздин аманатыбыз, биз бул жоопкерчиликти сезе билишибиз керек. Эртең кыямат күнүндө бул нерсеге биз жооп беребиз. Аллах Таала Кур'ан Каримде никеде биз сөз берип аткан кезибизде мойнума алдым деген сөз бул биз келишим эсептен Аллах Таала менен пенденин ортосуна келишим бул. Вахозна митакон голизон дейт. Биз силерден мына ушундай каттуу бир келишим алдык деген бул. Нике бул каттуу бир келишим. Аллах Тааланын ортосуна болгон бир убада бул. Ушул аялды мен мойнума алып, Аллах Таала мага кандай укуктарды милдет кылган болсо, ушул аялды мен жоопкерчилигиме алдым. Бул аялга мен жооп берем. Бул дүйнөдө акыретте мен өзүм жооп берем деп, ошентип аялдын мойнуна алышып эсептелинет. Бул жөн эле биз сатып алган бир буюм же башка нерсе эмес бул. Бул чоң жоопкерчилик. Мына ошол Аллах Таала койгон укуктарынан
Эми укуктар эки түргө бөлүнөт. Биринчиси әл-малия дейт. Бул материалдык укуктар, каражат тарабындагы мал мүлк жактан болгон укуктар. Экинчиси гойру-малия дейт. Бул моралдык укуктар, руханий болгон укуктар болуп эсептелинет. Биринчи мал дүйнө жактан укуктар бул махр. Эркек киши аялын никеге алган кезде ошол аялга махр бериштиги бул парыз, важип. Эгерде кандай махр белгиленген болсо, ошону бербей кое турган болсо, бул күнөөкөр болот. Дагы биле турган нерсе бул махр ал аялды бир сатып алыштык же башка нерсе деген нерсе эмес бул. Бул ошол аялдын көңүлүн көтөрүп коюу үчүн бериле турган белек болуп эсептелинет. Бул ошол кыздын мүлкү болуп эсептелинет. Ошол кыздын жекече мүлкү бул. Ал мүлккө эч кимдин кол салган акысы жок. Анын апасы болсун, же атасы болсун, же бир туугандары болсун, же башкалары болсун, ал мүлктү ал кыздан тартып алганы эч кимдин акысы жок. Эгер тартып ала турган болсо, ал кыздын уруксаты жок, ал кыздын ыраазычылыгысыз ала турган болсо, бул ошол башка бирөөнүн мал мүлкүн зулум менен тартып алганга эле барабар. Эми бүгүнкү күндө биз бул калың деп алып, ошол калыңдара кайра ошол ата энеси ага кызга ошол бир жашоосуна керектүү болгон буюмдарды даярдап, ага сеп кылып берет. Мына ошол кыздын мүлкү болуп эсептелинет. Эгерде кыз эми Алла сактасын, алыс кылсын, ажырашып кала турган болсо, мына ошол септин өзү менен алып кетиш керек болот. Ошол жердеги анын кайненеси, кайнатасы ошол септен бир кашык же бир пиала дейбизби алып калган акысы жок. Алып кала турган болсо, ошол бирөөнүн акысын зулум менен алып калган болот да, бул нерседе күнөөкөр болот. Аны толук ошол кызга кайтарып бериш керек. Ким буга чейин ушуну алып калган болсо, муну кайтарып бериш керек, алып барып жеткириш керек. Мындан тооба кылыш керек. Бул бирөөнүн акысын жеген болуп эсептелинет. А биз махр бердик жок, махр бул Алла Таала сага парыз кылган нерсе. Өзүң келишип ошол махр берип атасың. Эркектин мойнундагы милдет бул нерсе. Ошол нерсени бериштик. Ибадат бул. Бербей коюштук өзү күнөөкөр болот эгер белгиленип калган болсо. Дагы биле турган нерсе бул махр биз айттык. Ошол кызды сатып алган нерсе эмес, ошого белек иретине гана бериле турган нерсе. Биз бүгүнкү күндө ошол муну соода иретинде байлап калганбыз, баалап калганбыз көпчүлүгүбүз. Ким көп махр берсе, ким бай болсо, кимдин жашоосу жакшы болсо, мына ошол кызды узатып жибермей. Албетте ал динге бекем болгон болсо, таква болгон болсо жакшы. Бирок кулк мүнөзү начар болгон болсо, таквасы жок болгон болсо, бирок бай болгон болсо, ошол байлыгына карап кызды берип жибере турган болсо, андан кийинки жашоосу өтө бир оор болуп калышы мүмкүн. Ошого биринчи биз динибизде кулк мүнөзүнө каралат. Жана анын тутунган таквачылыгына каралат. Пайгамбар салам айткан, эгерде силерге ошол кулк мүнөзү жакшы, таквачылыгы жакшы жигит кызыңардын колун сурап келген болсо, ага бергиле деген да. Андан кийинкиси бул нафака. Эркек киши ошол аялды багыштыгы, ага тамак ашап бериштиги, аны ичиндириштиги, аны кийиндириштик, аны бир жашай турган үй салып бериштик, ага өзүнчө бир ошол кыз түнөй турган бир турак жай тургузуп бериштик. Бул күйөөсүнүн моюндагы парыз болуп эсептелинет. Жана бала чаканы дагы багыштык, бул күйөөсүнүн моюндагы милдет. Аллах Таала бул нерсени парыз кылган. Аялдын укугу бул ошол күйөөсүнүн нафакасын, анын каражаттарын талап кылыштык болуп эсептелинет. Албетте ал ошол аял бай болгон болсо дагы, ошол аялдын өзүнүн иштей турган иши болгон болсо дагы, ошол аял өзү таап койгон акчаны күйөөсүнүн алууга акысы жок анын. Бир тиын дагы алууга акысы жок. Күйөөсү аял бай болгон болсо дагы, күйөөтө ошол аялды багууга милдет болуп эсептелинет. Бир гана эми ошол аялы ошол бир жакшылык кылайын, күйөөмө жардам берейин деп гана ошол акчасын бере турган болсо, же күйөөсү менен ошо бала чакасын багууга жардам бере турган болсо, бул нерсе урсат. Бирок аялы бул мен өзүм мүлкүм, өзүм иштетем дей турган болсо, аны күйөөсү тартып алганы акысы жок болуп эсептелинет. Демек экен нафака бериштиги, бала чаканын багыштыгы бул күйөөнүн милдети. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кафа бил мар'у исман ан яхбаса мимма ямлику кутаху." Ким ошол өзү багыштыкка милдет болгон адамдарды бакпай коюштуктун күнөөсү кишиге жетиштүү болот деген да. Бул деген өтө оор күнөө деген. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Вала наулу лаху ризкухунна кисватухунна." Албетте ошол баланын төрөлгөн баланын атасына ошол баланы
кийиндириштик жана аны багыштык атага милдет болот деген. Эгерде үй бүлө ажырашып калган болсо дагы ошол балдарды багыштык бул күйөөсүнүн мойнундагы парыз нерсе. Күйөөсүн ошол балдарды бакпай аялын өзүнө таштап коюштук бул өтө оор күнөө. Ажырашып кеткен болсо дагы балдарды багыштык атасынын милдети. Аларга кийим алып бериштик, аларды окутуштук, аларга тарбия бериштик. Бул апасынын милдети эмес, атасынын милдети. Эгер ошол үй бүлө ажырашып кеткен болсо дагы ошол баланы эмизе турган энесинин акысын бериштик бул атага милдет болуп калат. Демек неке бул нафака бериштик экен. Андан кийинкиси албетте да айта турган нерсе, нафака бергенде бул арамдан табып келген этият болуштук. Арамдан этият болуштук. Арамдан жеген эт, арамдан айланган кан бул бейишке кирбейт деген. Жана ошондой эле күйөөсү ошол аялын багып аткан кезде аларга милдет кылуудан этият болуштук. Бул чоң күнөө. Аялын багып, аны кийиндирип, ичиндиргенден кийин аларга милдет кылыштыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, Аллах Таала кыямат күнү 3 адамды карабайт деген. Жана аларды күнөөдөн тазалабайт деген. Жана алар үчүн каттуу азап болот деген. Булардын бириси әл-мәннән дейт. Эгерде бирөөгө бир нерсе турган болсо, мына ошол нерсени милдет кылган адам дейт. Албетте бул үй бүлөңүздү багыштыңыз, эркектин мойнундагы парыз нерсе. Аны баккандан ага милдет кылыш бул чоң күнөө болуп калат. Албетте үй бүлөнү багыштыктын өзүнүн фазилеттери бар. Эркек киши бул нерсеге чоң соопторго ээ болот. Ар бир ошо алып келип берген нерсе сиз үчүн садака болот. Болгону да башкага берген садакага караганда ошол сиз үй бүлөңүздү бакканыңызга сиз андан эселеп соо аласыз. Бул да куру кетпейт. Кийинкиси аларга жакшы мамиле кылыштык аялга. Аялдын укугу бул. Вайширгунна бил маруф, Аллах Таала аялдарга жакшы мамиле кылгыла, аларга сылык сыпа мамиле кылып жашагыла деген. Ага жакшы сөз сүйлөгүлө деген. Алардын көңүлүн оорутпагыла деген. Аларга ошол кабагыңарды бүркөп жүрбөстөн манайыңар ачык жүргүлө деген. Аларга ошондо алар кандай эле силерге жасанганын жакшы көргөнүңөр сыяктуу эле силер да аларга жасаңгыла деген. Жана башка ушундай аларга кандай бир алардын көңүлүн көтөрө турган бир жакшы кулк мүнөз боло турган болсо, мына ошол кулк мүнөздөрүш керек. Бул аялдын акысы. Андан кийинки болсо, эгерде аял ошол бир ката кемчилик кетире турган болсо, аял ачууланып бир катуу сүйлөп кое турган болсо, эркек киши мына ушул нерсеге сабыр кылыштыгы, муну көтөрө билиштиги. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, албетте истагусу ниса хайран, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деген. Эгерде алар аль-марatu кадилия, аял бул кыйшык кабырга сыяктуу деген. Аны түздөн эмне турган болсоң сындырып аласың деген. Аны ошол кыйшык бойдон эле таштап койсоң, кыйшык бойдон калып кетет деген. Бирок аларга силер жакшы мамиле гана кылып алып кеткиле деген. Албетте аял кээде ар кандай бир жаман сөздөрдү сүйлөп коет, жаман нерселерди кылып коет. Ошондо эркек буга не кылыш керек? Сабыр кылыштыгы бул да эркектин мойнундагы милдет болуп эсептелинет. Буга да аябай көп. Биз колдон келишинче кыска токтоп кетүүгө аракет кылабыз. Андан кийинкиси болсо, ошол аялдын эркелеп туруштугу, аны менен ойноштугу, аны менен бир жакшы иштерде машвара кылыштыгы бул дагы аялдын акыларынан. Кийинкиси болсо, аялдын аны урбаштыгы. Бул дагы аялдын акыларынан, аялдын укуктарынан. Аны урган болбойт. Бир гана шарият уруксат берген нерсе бар. Ошондо гана урса болот дегенде дагы аны бир катуу уруп, бир жерде ооруп кой деген эмес. Ошол мисвак менен дейт, мисвак менен гана бир-эки чаап коомушат берилет. Албетте бул эгерде ошол аялы күйөөсүн укпай калган болсо, биринчи жакшы насыйхаттарды берет. Ага дагы көнбөй турган болсо, анда төшөгүн ажыратып коет. Ага дагы көнбөй турган болсо, аягын ошол бир мисвак менен чабат. Анан ага дагы болбой турган болсо, аны менен жакшы ажырашып кетиш керек. Ага зулум берип, аны кыйнап, же башка нерсе кылбаш керек. Биздин бүгүн Аллах Таала сактаган болсун, бул тескериси биз. Биринчиден ургандан баштайт. Сен ошол аялдын чекесин урганына акың жок. Жада калса аны сен сөккөнгө да акың жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тaqbih деген. Аялыңды сен сөкпөгүн деген. Аны ошол бир жаман нерсеге салыштырып урушпагын деген. Сен мындай деп ушундай жаман сөздөрдү аялыңа айтпагын деген. Бул кайтарылган экен. Андан кийинкиси болсо, эгер аял дин таалимдерине муктаж болгон болсо, ага динден таалим бериштик. Намаз үйрөтүштүк, хиджабтын эрежелерин үйрөтүштүк, жана шариаттагы адал арамды үйрөтүштүк.
фазилет тамаларды үйрөтүштүк, жана күнөө иштерди үйрөтүштүк. Ушулардан алыс болуп жашоого аялга таалим бериштик. Эгерде анын колунан келбей турган болсо, ошол таалим ала турган жерлерге барып келүүгө уруксат бериштик. Албетте мунун баары шариаттын эрежеси менен болуш керек. Көчөдө кетип атканда ал жерде барганда кандай таалим алат, ошонун баарын көзөмөлдөп, андан кийин уруксат берилет. Андан да бир акыларынан бул эркек киши аялга жаман күмөн кылуудан алыс болуш керек. Ал телефон текшерип же башка нерсе кылып, ушинтип жаман күмөнгө баруудан алыс болуш керек. Албетте жаман күмөндүн артынан ошол үй бүлөнүн ажырашуусу келип чыгат. Мына ошо менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.